Ассаламу алейкум. Болот Темировтың каналында сіздер менен мен Актилек Капаров. Өткөн чыгарылыштарда сіздерге Кыргызстандагы бай адамдар жашаган VIP шаарчаны көргөзгөнбүз. Ал жактагы хан сарайлар жүздөгөн, атүгүл миллиондогон долларлар турат. Жөнөкөй жумушта аз айлыкка иштеген адам эч кандай мындай райондогу хан сарайга жете албайт. Бирок Кыргызстанда өзгөчө адамдар да бар. Алар бизнесмендер, мурдагы атка минерлер жана бүгүнкү күндөгү жогорку кызматтагы адамдар. Жакында эле мамлекеттик резиденциядан алыс эмес жерден Матраимовдордун хан сарайын жана жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевдин миллион долларлык үйүн тапканбыз. Ал эми бүгүн болсо баарын төгүндөгөн бир атка минер тууралуу сөз кылабыз. Март айынын башында соц тарамактарда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин хан сарайы тууралуу баяндалган видео тарады. Видеонун автору Ош мэринин хан сарайын Матраимовдордун хан сарайына салыштырганда экс-бажичинин үйү эч нерсеге татыбай каларын айтат. Анын айтымында кыймылсыз мүлк Сарыбашевдин эжесине катталган. Бул окуядан кийин видеоролик менен Оштун мэри коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Мэрдин маалымат катчысы Регион каналына берген интервьюсунда жогорудагы маалыматты жокко чыгарган. Көпчүлүк бул телеканалды УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен байланыштырат. Bunun артынан биз сразу эле тиешелерге кайрылып, тактоо иштерин жүргүздүк. Себеби биз кимдин экени кызыктар элек. Анан бул боюнча мен өзүм дагы Талабек Насырбековдон сурасам, эч кандай тиешеси жоктугун, 100% ал үй ага тиешеси жоктугун айтты. Биз бул Бейиштегидей районго курулуп жаткан хан сарайды жеринен барып тартып келдик. Кадастр сайтындагы маалыматка карасак, үй 2018 жылдын 16 февралында Осмонова Бурулкан Бакыт Бековна деген адамга катталган. Ал убакта Таалайбек Сарыбашев Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болчу. Жарым жылдан кийин эле аны Ош шаарынын кожоюну кылып шайлашкан. Соц тармактардан биз Фатима Сарбашева аттуу айымды таптык. Анын Оштун мэри менен түшкөн бир нече сүрөттөр бар. Бул анын экинчи аккаунту. Мында анын аты Патиш деп жазылат. Тизме порталы бизге Сарбашева Патила Насирбековнаны чыгарып берди. Мындан улам биз бул айым Сарбашев Таалайбек Насирбековичтин бир тууганы деген жыйынтыкка келдик. Бул анын Facebooktагы баракчасы. Сүрөттө ал Бурул Осмонованы жана Айгерим Бакытбекованы белгилеген. Анда эмесе Айгеримдин аккаунтуна баш багып көрөлү. Фатима анын апасы, ал эми Бурул болсо эжеси. Кыскасы, өлкөнүн эң бай районундагы кыймылсыз мүлк Таалайбек Сарыбашевдин жээни Бурулкан Осмоновага катталган. Мында эмне үчүн мэр маалымат катчысы аркылуу мунун баарын четке кагып, жалган маалымат таратып жатканын суроо жаратат. Эгер ал бул хан сарай менен байланышын четке какса, анда анын коомчулуктан жашыра турган бир нерсеси барбы? Деги эле мында Ташиев менен байланышкан телеканалдын ролу кандай? Алай районуна саякат жасап көрөлү. Бул Гүлчө айылындагы Насырбек Сарыбашев көчөсү. Ал эми бул үй мэрдин апасына караштуу. Көргөн кишилердин айтымында Оштогу жана Бишкектеги үйлөрдүн архитектурасы бири-бирине окшош. Тилекке каршы бизде сүрөтү жок. Эгер сиз Гүлчөдө жашасаңыз, анда салыштырып көрсөңүз болот. Жыргал жашоого болгон кумары Таалайбек Сарыбашевди Ошто дагы жөн койгон жок. Соц тармактарда көпчүлүк анын мамлекеттик резиденцияда жашаганын жазышкан. Далил үчүн биз түштүктөгү резиденцияны оңдоп түзөө үчүн өткөрүлгөн тендерди таптык. Президенттик апартаменттер аны канааттандырган эмес окшойт. 2019 жылы Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы 4 тендер өткөргөн. Резиденцияны ремонттоого жана башка кошумча иштерге өткөрүлгөн тендерди Нур Лайн компаниясы 3 миллион сомдон ашык бааны сунуштап утуп алат. Андан кийин резиденцияга эмеректерди сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендерде 580 миң сом менен Азия Груп фирмасы жеңип чыгат. Долбоор сметаны оңдоп түзөө үчүн жүргүзүлгөн тендерде Адис Алай компаниясы жеңүүчү болот. Мына атка минерлердин бизге билине бербеген дүйнөсү ушундай. Кыргызстанда беделдүү өндүрүүчүлөр, белгилүү миллионер программисттер жок. Бирок чиновниктер бар жана аларда бардыгы Бейиштегидей. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Келиңиздер. Алардын бардар турмушуна биргеликте кубанып жана жагымдуу музыка угалы. Он для нас царь, для нас господин. Хотя чё вам об этом петь, у вас такой же один в один. А мы его целуем, говорим, что любим и все время выбираем, к сердцу прижимаем, ведь он такой хороший.
Все время со всеми здоровается, площадку хочет построить, бабушкам улыбается. Молодец!